Саламатсыздарбы? Кыргызстанда болгон эң чоң окуялардын бири акыркы күндөгү бул курултай. Курултай болордун алдында абдан көп ойлор айтылды. Жакшы деген дагы, жаман деген дагы. Чындыгында курултай кандай өттү? Эмне күтүлдү? Кандай жыйынтык болду? Ушул боюнча кенен сүйлөшүү үчүн бүгүн студиябызга сыртта жүргөн кыргыздардын өкүлү катары ушул курултайдын катышуучусу, делегаты десек болот. Андан кийин ушул курултайдын чечими менен кабыл алынган аксакалдар кеңешинин мүчөсү, этникалык кыргыз деп койсок да болот, Маизбүбү Бердибекова эжекебизди студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы эже? Саламатсыздар. Жогоруда сөз кылгандай, ушул курултайга делегат болуп катыштыңыз. Курултайдын өтүшү боюнча деги эле ушул курултайга көз карашыңыз. Курултайды биз биринчиден анча терең маани берип, мындай серьезно кабыл кылбаптырбыз. Себеби дегенде мындан алдын Бакиевдин убагындагы курултайды көргөнбүз да. Анан ошо Москвадагы көпчүлүк эле мындай өтө маани берген жок да. Анан ошол буйрук экен, келип калдым Москвадан. Кыргыз биримдиги деген бизде чоң коом бар. Кыргыз биримдигиде 32ден ашык коомдун башын бириктирген коом ошо кыргыздарга көп жылдан бери жардам берип жүрөбүз. Негизи коомдун ичинде төрага төрайымдар ар бир район, облустардан бар. Ушулардын колдоосу менен эле мен бияка делегат болуп келип калдым. Бирок менин оюмдагыдай эмес, тескерисинче аябай мындай жогорку деңгээлде десем болот. Курултайдын өтүшү аябай жогорку деңгээлде болду. Элдин күткөнү, баягы элдин ичидеги муңу, дарты сыртка чыкты. Бардык оюну кенен айтты. Бирөө деген ал жерге үйрөтүп же бир даярданып чыккан жок. Себеби дегенде мен мага буйрук болуп ошо аксакалдар кеңешинин дагы катарына кошулуп калдым. Ошол жерде сырттан карап турганга аябай билинет экен да. Каршы чыккандар да, каршы сүйлөгөндөр да болду. Аларды дагы президентибиз дагы ошо отурган эл дагы жакшы кабыл кылып уктук. Жакшы сүйлөгөндөрдү да уктук. Негизи курултай өзүнүн жемишин берди десем болот да. Эмне дегенде мен өзүм эле Курултайдын жемиши эми болот да. Жок, жемишини эми берет. Мен айтайын жок, ооба ишенем. Себеби дегенде берди деп мындай кесе айтканым, кечээ ушул биздин бир көйгөйүбүздү Садыр Кожоевич ошол эле жерде көпчүлүгүнүн көйгөйүн чечип бердичи. Ошол курултай Курултайдын убагында курултай бүтүп атканда эле мен Садыр Кожоевичтин дагы бир аябай мындай эрдиге таң калдым. Ар бирибиздин атыбызды жазып, ар бирибиздин сөзүбүздү жазып алыптыр да. Анан ар бирибиздин атыбызды айтып жооп бергенде биз аябай кубандык. Ошо мен, например, өзүм аябай кубандым. Сиздин сурооңузга мындай жооп. Эмне деп суроо бердиңиз эле сиз? Мен эки жактан болгондугумдан жанакы Россияда жүргөн жаш балдар көбүнчө түрмөдө да. Аны башкалар деле айтып кетти. Бирок ошого жаш балдарыбыз айрыкча камалып калып атат да. Мындай жеңил ойлуулук кылып жатабы же акча табам деп атабы, наркотик ташып көбү камалып калып атат. Акыркы бир жарым жылдын ортосунда ушулар көбөйүп кетти биздин арабызда. Анан бул деген баягы диаспорага дагы, элчиликке дагы аябай оор иш болуп атат да. Себеби элчилик ар биринин артынан чуркаш керек экен. Укуктарын коргойсуздар да, ал жерде. Ооба да. Анан ошол жерде эле айтты. Биз 400дөй адамды алып келдик. 900 адам камалган. Биз аларды алып келгенге толук кандуу иш кылып атабыз депчи. Ошолордун ата-энеселери деле, уккандар деле аябай кубанса керек дедим. Ушуга аябай жакшы жооп берди да.
Анан кийин арабызда мындай жаш кыз келиндерибиз да көп чыгып атат. Мен эми өзүм кесибим боюнча акушер гинекологмун да. Жаш кыздарыбыз дагы көп барып ошол жака алданып калгандар бар. Анан ал байкуштарды нянька кылып барып эле кечке чейин иштетип коюп, эми ал дагы туура эмес да. Ата энеси карабайт, аларды иштеп жүрөт дейт. Алар деген эмнелер менен кул сыяктуу күнү түнү жумуш менен ооба башка эчтеке ушундай кор болуп калган кыздар да бар. Ушулардан сурандык да биз аялдар коому бар ал жерлерде, Москвада. Ошолор баарыбыз эле сурандык. Башка коомдор дагы суранды ошол кыздарды чыгарбай койгонго, же чыгарса дагы бирөөдүн ответственность мындай эмеси менен жөнүтсө кандай болот бияка депчи. Жоопкерчиликти алыш керек да бирөө, же ата энеси, же бир алып барган туугандары. Ошого дагы макул карап берем деди. Анан эми этникалык кыргыз деп калдыңыз. Ошо этникалык кыргыздардын дагы көйгөйүнү көтөрдүк эле, ошол эле жерде жооп чечип берди. Себеби дегенде мына кыргыз-тажик чек арасына дагы жаңжалга байланыштуу биздин жарандарыбыз баягы нелегальный бияка келип алганда, Баткен аркылуу кирип алышкандар. Ошолорго милициялар аябай катуу жарак көрүп атат да. Депортация кылып атат. Аларды соттошту, 50 миңден штраф салыптыр. 50 миң эмес, ал 50 сом таба албайт. Потому что жумушу жок алардын. Эми келген. Алар эмнени чечип бере алат? Кыргызстанга. Анан аларды соттоп кайра Тажикстанга жөнөтсөк, өзүбүздүн кыргыздарыбыз. Тажиктер күлөт, айнан айын мына кыргыздар. Алар өлтүрөт аларды. Ошолордон кийин кече бир-эки баланын ошондой чечими бар экен колдорудачы. Аларды президентке жеткиздик. Анан буларга неме кылгыла, паспорт бергенге жардам кылгыла деп ошо өзүнүн катчыларына тапшырды. Дароо эле. Ооба, ошо бул эми ушул курултайдын жемишинин башталышы деп эле мен айта алам. Ооба. Эгер курултай болбосо бул көйгөйлөр Эгер курултай болбогондо бул көйгөйлөр Садыр Нуркожоевичке жетмек эмес. Чет жерлерде баягы биризен келген байкуштарды камап, аларды аппаратына жөнөтмөк. Алар мына депортация болмок. Негизичи Майызбек, булга окшогон көйгөйлөр, мындан башка да көйгөйлөр, эми ошол жерде 1000ден ашык өкүл отурду да курултайга. Ар бир Кыргызстандын жеринен сыртта жүргөндөрдө, мисалы үчүн мына сыртта жүргөн кыргыздардын өкүлү катары мына кыргыз бирим дегенен сиз, анан дагы бир киши катышат. Эки адам болду окшойт. Ушундай көйгөйлөр негизи чечүү, ушундай көйгөйлөрдү карап чечүү өзүнчө бийлик бутактары бар. Негизичи президент бул мамлекеттин жанагы жалпы багытын, өнүгүүсүн, саясатын жүргүзөт. Анан ушул президент деле карап көп көйгөйлөр чечилбей атканын, аткарылбай атканын, ага жетпей атканын байкаган үчүн ушул курултайды өткөзүүгө мажбур болдуго деп ойлойм да. Себеби түз угуп, түз жеринен чечкенге мүмкүнчүлүк болсун деп. Сиз кандай ойлойсуз ушунда? Ошондой эле болуптур деп ойлойм. Ал деген оюңузга кошулам. Себеби жетпептир ушул ойлорчу. Ушу кече мына аткаруу бийликтери деп атабыз. Ал аткаруу бийликтери ошо өздөрүнүн иштерини толук кандуу аткарбаптыр. Эгер ошолор толук кандуу аткарганда президент бизди жыйнап эмне кылмак? Элдин сөзүн угуп эмне кылмак? Баары өз нугунда кетсе, ар бирибиз өзүбүздүн жумушубузду кылсак, анда бизди президент унутуп эле калмак. Жалпы үстүдөн эле эмне болуп атат? Проблема кандай проблема? Мына жерге завод фабриканы курулалы, мындай кылалы демек. А биз завод фабрика чоң нерсеге эмес, биз кичине майдадан баштап атпайбызбы? Мигранттын бири этникалык кыргыздын паспорт албаган депортация болгону дагы чейин президент ушуга чейин эми президент аралашып аткандан кийинчи бул деген бийлик бутактарынын иш алып барбагандыгы. Ушинтип жыйынтык чыгарсак болот да. Болот. Мен ошентип эле ачык эле айкын эле айттым. Курултайдын негизги максаты ушундай нерселерди элдин чыныгы ичинде жана эч ким укпай, чыкпай, көрүнбөй аткан көйгөйлөрдү өз кулагы менен, өз көзү менен көрүп, угуп жооп берүү.
укту, буйрса жооп берди деп ойлойм. Майызбек эже, сиз жана айтып атпайсызбы? Биз башта бул курултайга мындай көп жакшы көңүл бурбаптырбыз. Орусча айтканда серьезно кабыл албаптырбыз деп атпайсызбы? Бул ошолго чейин, ушул убакка чейинки жана өткөрүлүп келаткан курултайлар жанагы баштагы президенттердин алдында тушунда дагы бир нече курултайлар чакырылган. Анан элдин көпчүлүгү, чынын айтсам, элдин көпчүлүгү мындай олуттуу кабыл алган жок да, себеби эми дежурный баштагы жана атайын дайындалган өкүлдөр келет, керектүү сөздөр сүйлөнөт, кол чабылат, мактоолор болот, анан таркап кетишет. Болгону ушу мамлекеттин акчасы королот деп. Сиз кандай өңүттө делегат болуп калдыңыз? Муну негизи курултайга тандоо иши кандай жүрдү сиздерде? Курултайга тандоо иши биз жакта ошо айтылгандан кийин көп деле айтып атпаймынбы, көп деле мындай көңүл бөлгөн жок да. Айрыкча биздин коомдор деле, бизде мындай минустан өткөн коомдор көп. Алардын баары эле серьезно айтышты, барып кол чабып келесиңер депчи. Анан эми менин жүрөгүмдө баягы бир эле ушул этникалык кыргыздардын баягы кыйынчылыгы болгондуктан мен аябай ошол жерде даже сурандым. Ушул немеден пайдаланып Турдали Орозбаев деген биздин дипломат аксакалыбыз бар, мурдагы экс консул. Ошол кишиге дагы анан өзүбүздүн коомубузга дагы кайрылып, ошол барып кайтабы бир чекесинен эме кылсам ушул адамдарга жардам бере аламбы дегенчи. Анан буйрук экен катышып калдым да. Ошол жерде баягы эгер ошо баарыбыз серьезно неме кылганыбызда, ал жерде адамдар көп катышат эле. Анан кийинкилеринде мүмкүн чыныгы жанагы кызыгуу, катышуу деген башкачараак болот болуш керек, кийинде кызыгуу, катышуу башкача. Себеби эгер бул курултайдагы айтылган көйгөйлөрдүн көпчүлүгү чечилип, ишке ашып, мындай эдеме болсо, жыйынтыгын бере баштаса, элдердин көз карашы кадимкидей өзгөрөт. Эле болду, себеби биз деле көрүп отурдук да. Эч кандай жасалма, мактагандар мактап атты, жакшы дегендер жакшы деп атты, жаман дегендер жаман деп атты, сын айткандар сын айтып атты. Курултай деген ушундай эле болуш керек да, негизи. Ар бир адамдын көз карашы, ою угулду. Мен билгенден биз байкап отурдук, журналисттер, президент, өлкө башчысы өлкөдө ар бир сааты, өлкө башчысынын ар бир сааты, минутасы такталуу, чектелүү болгонуна карабастан, эч жака жылбай, 2 күн бою ар бир айтылган сөзгө угуп, менимче жазып да отурду. Андан кийин жооп бербеди. Уккан, айтып атпаймынбы, угуп, өзү жазып, анан өзү жооп бергени бул элдин арасында дагы аябай мындай бир жакшы нерсеге, жакшы жакка бурулду да. Президентке көпчүлүгү мындай ишенбей турган адамдар дагы бар эле арабыздачы. Ошолор дагы жакшы кылды, ушуну өзү кулагы менен укту, өзү жазып, анан өзү жооп берди деген ушул эле жерге аябай баары мындай. Бул чындыгында өзгөчө болду. Буга чейин президенттер келип, анан официалдуу частында сүйлөп коюп эле кетип калчу. Жаздырып коюп эле. Анан өзү ошол жерден тандап эле 1-2 жерге жооп берди да президенттерчи. Ошондой болчу. Азыр бул киши ар бирине жооп берди. Ар бирибизге жооп. Дагы бир өзгөчөлүгү, менимче, ушул жөнүндө да сүйлөшсөк да, жанагы ар бир ушу көйгөйү бар өкүлдөр министринин өзүнө ар бир бөлүмдөр боюнча абдан эле элди кубандырды. Менимче бул аябай туура болгон. Министрликтерди катар отургузуп коюп, элдин арасында тамакка барганда да бирге тамактанып аттык. Ужинге барганда дагы чогуу тамактанып аттык. Булар залда үлгүрбөгөн болсо, ошол жерде жолугуп өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып алат. Даже кээ бирөөлөр мындай катуу сын пикирлеrini жанына барып айтып атты.
алар деле ооба бетин айтып атты, алар деле угуп атты аны. Курултай ушундай. Бул аябай чыныгы курултай болду да, чыныгы элдик курултай болдучу. Ошондой эле болсун, себеби биз бул элдик курултай көптөн бери айтылып аткан сөз, бул кечээ бүгүн эле пайда болгон ой эмес болчу. Ошол жаңы акыркы конституциябызга дагы ошол себептен кирип, бирок мыйзамдары иштелелек деген ушундай сын пикирлер айтылган. Эми жана кыргызда дагы бир сөз бар, көч бара-бара түзүлөт деп. Негизгиси биринчи кадам бар. Биринчи кадам жакшы. Биринчи кадам жакшы деп ойлойсуз. Биз деле ошентип ойлойбуз. Анан дагы бир мага кызык болуп атат да, ошол Москвадан келген өкүлдөрдүн бири, сиздин ошо коллегаңыз деп коелук, эми атын унутуп атам, бирок ошол кишинин суроосу эсимде калыптыр. Ал киши ушул кыргыз элчилиги боюнча, биздин Кыргызстандагы Россиянын элчиси, Россиядагы элчибиз жөнүндө чоң бир катуу бир сын пикир айтты да, иштей албай атат, иштен бошотуш керек же алмаштырыш керек деп. Чындыгында эле ошондойбу? Жок, эми мен улуу эне катары да чындыкты эле айтып коюш керек. Кыргыздар негизи иштей албайт деген эле бир сөзгө калдык. Бул биз үчүн оору эле болуп калды. Ошол баланын иштей албайт деген сөзү мени дагы абдан капа кылды. Эмне дегенде, мен 10 жылдан ашык Россияда жүрөм. Ошол буга чейин бир 4-5 жылдан нар жагыны элестетсе ошол бала, бизде решеткалардын арасыга мындай темир решеткалар болчу. Ошонун арасыга тыгылып калчубуз. Ал жерде очередь деген жок. Бирибиздин үстүбүзгө бирибиз балалуу, аялдар, жаш балдар менен коляскаларды сыртта коюп, ошо темирдин жанына мындай картондорду коюп алып, очередибиз жеткиче отурчубуз. Себебинде стул жок, отургуч жок ал жерде. Эмнеге очередь турчусуз? Справка алалчу эмеспиз. Кээ бир жерлерде белчиктен справка алып кел деп калат. Кээ бир убакта паспорттарын жоготуп алгандар болот. Элчиликке очередь. Элчиликке барганда ошо элчиликке кирип, консулдукка кирип, же болбосо жанагы юристке кирип, өзүнүн көйгөйүн айтайын десең, алар ичкериде өздөрү кабиналарда отуруп алчу. Сыртта биз баягы коридордо тыгылып эл тура берчүбүз да. Бул 4 жыл 5 жыл башта. 4 жыл 5 жыл башта. Бир окуяны айтып кетейин. Мен баламдын свидетельство о рождениясычы, жана көөлүгү туулгандыгы жөнүндө. Ошону биякта баягы Сарпаштын убагында 12-жылдары фальшивый берип койгон. Биз самолетко түшсөк эле бизди кайра самолеттон түшүрүп салды. Фальшивый экен деп. Мындай карасак, свидетельство о браке деп жазылып турат. Мен ошондо биринчи жолу элчиликке ишим түшүп бардым. Эми баягы жердеги адамдын очередти карасаң, биринин үстүгө бири. Эртең менен барганыбыз кечке чейин ошол жерде отуруп, эптеп кирдик, бирок биз жакшы жооп алган жок. Каяктан алып келсең, ошол жериңе бар деп койду. Болгон ушул жол. Консулу да ошентти, юристи да ошентти. Ошондо биздин акыбалыбыз, билетибиз без возврат жок. Квартирабызды тапшырып бергенбиз. Балам экөөбүз жетелешкен бойдон көчөдө калдык. Ойлогула. Азыр десе, азыр мына элчи айым келгенде биз деле жакшы, мен деле жакшы таанычу эмесмин. Биз бир жалган болсо бир 4-5 ай болуп калды. Ошол кыргыз биримдиги коому бизди чакырды. Ушундагы төрага төрайымдарды элчи өзү чакырды. Себеби биз да ызгылдадык. Элчи иштебейт десе, биз деле элчи иштебейт деп аттык да. Анан барсак айтты, эмне көйгөйүңүздөр бар? Силер диаспоранын өкүлдөрүсүңөр. Силер менен чогуу иштейли деп. Анан биз айттык, мына жери мына кылыш керек, давайте чогуу кылалы ушу жерлерди. Десек, анан баягы очередте атпайбызбы? Жүргүлө деп бизди ээрчитип, анан баягы помещениясын көрсөттү. Көрсө эбак эле биз барбай эле ал жерге ызылдай бериптирбиз. Көрсө ал жердин иштегениге почти 1 жыл болуп калыптыр. Электронный очередь кылыптыр. Стол стульяларды бир 50-60 адам болсо керек, бата турган сонун стулдорду коюптур. Өзүм жанымдан кылдырдым деди. Ошо коллектив биригип өзүбүз жасадык деди. Аял менен жаш балдар отура турган жерлерди кылыптыр. Эми ичиге кирсең, приятно да, баягы жерге кирсеңчи. Баягыдай ажиотаж жок. Өзүбүздөн өзүбүз чындыгында. Мен өзүмдөн өзүм дагы уялдым ошол айтканымдан чоба. Анан
өзүмдүн паспортум дагы бүтүп калып, электронный очередь менен барып, баягыдай кирип, жай гана отуруп, очередтин убагында келдим, саатыма кирдим дагы паспортумду көрсөтүп, калаган справкаларымды алдым дагы, ошол саатта чыгып кеттим. Бул деген чоң жетишкендик. Экинчиден жанагы Сахарова деп азыр регистрацияларыбызды Сахарова деп нар жакта бир чекеде, Москванын чекесинде бир айылга кылып койгон да орустар. Эми ал орустардын жери, ал орустар справка болуш керек. Жок, биз баргандан буяктан баргандар жарандарды регистрациядан өткөзөт. Ошол жерде медсправка, медосмотрдан өткөзөт. Баарын деклоскопия баарын ошол жерде жасайт. Биринчи, экинчи күнү ал жерде очередь аябай болду да. Анан баягы ошол эле жанагы жамандаган балдар чыгарды, эмеге видеого тартып, мына элчи иштебей жатат деп. Анан элчи айымдын дагы бир артыкчылыгын сездим. 2 күндөн кийинби, бир 4-5 күндөн кийин беле экен, кайрадан эле именно кыргыздарга отдельно ячейка ачып бериптир, кабинет. Сахаровадан. Өзбектин деле диаспорасы бар, алардын элчиси бар. Тажиктердин да диаспоралык элчиликтери бар. Алар деген бүткөн баягы жерде турушат, очередь, тыгылышып баштагыдай эле. Ызылдаган дагы жок, элчи иштебейт дегени деле жок. Турат ошол жерде. Былкылдайттым эле адам. Биздикилер ушундай барат дагы төз коридор менен барып, 2А деген кабинада кимдер кирет? Кыргыздар кирет. Очередь да жок, кыргыз жарандары. Очередь да жок, эми болсо бир 10 мүнөт, 15 мүнөт, может, 2-3 барып алсаң күтөрсүң. 5-6 болсоң, может, жарым саат күтөрсүң. Бирок керейил кечке турбайсың наркыларга окшоп. Бул деле элчинин кылган жакшы иштеринин бири да, биз үчүн күйгөнү да, туурабы? Анан аны кантип мен айтпай коеюн? Анан мен жаман дейинби? Андан сырткары аялдардын арасында, коомдордун арасында көпчүлүк мындай жакшы иштерди кылып жатат да. Спорт жагына болсо жаштарга жардам берет. Биз бир иши аткарабыз десек, коштойт, колдойт. Эмне жардам берейин, помещение алып берейинби, ошол жерге же дагы бир нерседен жардам берейинби деп. Демек, ушундай бир жыйынтык чыгарсак болот. Эми көрүүчүлөр ойлоп калбасын, атайын элчини коргоп мактаган үчүн интервью уюштурушкан экен деп. Коомдо айтылып аткан кээ бир сын пикирлердин чындыкка дал келбесин дагы билип коюшубуз керек экен да. Кечеги баланын айткан сөздөрү чындыкка дал келбейт. Эмнеси, мен ошо балага суроо бергим келди кийин. Эмнеси менен иштебей атат, кайсы жерден? Эмне сени канааттандырбай жатат депчи. Анан арабызда дагы бир нерсе. Бул деген, мен оюмда кече жакында эле мына ошо кече немеге да катышты ал бала. Кубанычбек Осмонов деген балабыз бар. Өзү жакшы сүйлөйт, оратор, жакшына бала. Бирок эмнегедир эле ошо элчи чыгара турган эмени, например, кече мына регистрациянын айынан көп проблемалар башталып кетти. Элчи буяк менен орустар менен барып сүйлөшүп, аны чыгарып үлгүргүчө эле бул бала башка жактан информацияларды чыгарып коет да. Анан бул кайра эле баягы немени алып микрофонду алып эле кайра сүйлөп, бат эле сүйлөп чыгарып тургандан эл буга көңүл бөлүп жатат дагы. Элчи деген как будто иштебей калгандай эле отуруп калып атат да. А бирок бул баланын информациясы туура эмес, көп жерде туура эмес сөз сүйлөп коюп атат дагы. Ким деген бала дейсиз? Кубанычбек Осмонов деген. Кубанычбек Осмонов. Кече дагы мен бир эмен тастыктап, тактап эме менен сүйлөштүм. Ай, бул туурабы, туура эмеспи деп. Мындай деп жазып атат, чыгып атат, сүйлөп чыгып атат. Азыр жанагы медосмотр өткөн жерлерде орустар жаш балдарды 13 жаштан баштап өткөсө болот деген чечим чыгарды дейт. Мурда 6 жаштан баштап дейт да. Анан бул жерде эми мен врач катары сомнение болду да магачы. Сөй дегенде өзү негизи медосмотр жаш балдар менен барсаң 6 жаштан баштап башталат. Сөй 6 жашар бала инфекционный заболевание менен оорубайбы? Ал ооруйт, неге оорубайт эле? Анан 6 жаштагыларды 13 жашка чейин таштап коелдагын, анан 13 жаштан баштап обследование кылалыбы? Бул логикалык. Бул мындай логически да туура эмес да. Анан ошого кайра консулга жаздым. Ай, мынаны тактагылачы, бул
13 жаштан деп жатасыңарбы туурабы Кубанычбек Осмоновдуку же 6 жаштан орустардыкы туурабы десем, эже эч кандай неме өзгөргөн жок, бирок бул бала ушинтип чыкты дейт да. Ушундай кылып эле бат-баттан эле сүйлөп чыга берет дагы. Азыр элдердин баардыгы ошо Кубанычбек Осмоновду элчи деп ойлойт. Ал билбегендерчи. Мүмкүн элчи болуп келгендер. Эми мен ойлойм, же элчиликке бир жумушка киргиси келген го депчи. Бирок мындай айтпайм, мындай жаман бала деп. Сүйлөгөндөрү, оратор, элди мындай көңүл бөлтүргөн жакшы жагы бар. Ошол жакшы жагыны жакшы жака иштетсе, биз дагы ал баланы аябай колдомокпуз. Анан ушул баланы сүйлөгөндөн кийин ойлоп калдым. Кечээ анан мына Толкунбектин дагы биякта келип элчинин атына жаман сөздөрдү айтканынан анан мен өзүмчө вывод чыгардым. Булар деген чогулуп алып эле бийликке каршы ушундай бир агитацияларды кылып аткан болуп жатпайбы? Себеби азыр коом абдан бир кызыктуу абалда турбайбы? Кээ бирлери мен да кээде таң калам, өлкөдө болуп аткан жакшы жаңылыктарды айтсаң кошоматчы деп айтышат. Туура эмес болуп атат десең оппозиционер деп айтышат. Анан таң калыштуусу ушу биз же бул жээкти же бул жээкти деп бир душмандашкан өңүттө да бир тирешкен. Мамлекетибиз бир болгондон кийин жакшыны жакшы, жаманды жаман деп айткан гана коом менимче алдыга жылат да. Бул тилекке каршы адам аласы ичинде дейт, адам эмне максат менен эмнени көздөп айтып атканы эң жаманы ушул коомго таасир берип атканы. Биз жакшы сүйлөйт, оратор башыда жакшы иштейт деп айткан адамдар ошол айткан сөздөрү менен коомду зыян келтирип атканын унутпаш керек деп ойлойм да. Жоопкерчилик болуш керек ар бир айтылган сөзгө, айрыкча бул маалымат сыяктуу кетсе. Мейли биз муну мындай калтыралык. Сөзүбүз мындай маңыздуу болуш үчүн сиз Аксакалдар кеңешинин мүчөсү катары дагы Аксакалдар кеңешинин мүчөсү болгон турбайсызбы? Бул Аксакалдар кеңеши деген бул эмне уюм болуп калды, эмнени чечет? Менимче президент менен да жолуктуңуздар, президент өзү жолукту. Эми Аксакалдар кеңеши бул ошо курултайдын өзүнүн ушундай шарттары экен да. Мен деле ушу кечээ келип курултайды окуп, карап немеканда анан билдим да. Аксакалдар кеңешинин бул чындап эле көпүрө экен. Аксакалдар бардык жактар менен сүйлөшө алат экен. Бийлик менен дагы, эл менен дагы сиздин көйгөйүңүздү угат экен, аны жеткизет экен. Эми бая жыга калып эле закондорду жаза калбай эмес, эми кыргыздардын айтылбаган закондору көп да. Илгертен эле кыргызды аксакал башталган. Мына биз жаштыгыбызда айылда бир эле чоңаба деп койду элек, бир эле аксакал болчу. Ошо киши көчөгө чыкканда биз көчөгө чыкпайт элек, коркот элек. Ошо кишинин бир эле айткан сыйлачубуз. Ошо кишинин бир эле айткан сөзүнү жашы дагы, карысы дагы укчу да. Эгер ушул курултайдын ушу Аксакалдар кеңеши ошондой уровеньге жетип иш алып барган болсо, бул бийликке, депутаттарга дагы отурган жана закон чыгарып атышпайбылар. Бул президентибизге дагы, элибизге дагы аябай жакшы ийгиликтерди жеткизет да. Баягы элдин арасындагы мана мен айтып атпаймынбы, эң кичин наракта жаткан көйгөйлөрдүн баары ушулар аркылуу жетет экен да. Себеби дегенде баягы эле биздин аткаруу бийлигибиздин аксап калганынын эсебинен эле. Анан биз эми баягы чындап эле мана Европаны туурап жатабыз дегендей эле Европаны туурап эле баягы депутаттарды алып келип эле анан сандарын көбөйтүп эле ушинтип атабыз. Бирок ошол Аксакалдар кеңешинин иши эгер жөнгө салынып ушундай темпте кетсе, анда эң чоң ийгиликтерге жетишебиз. Бул эл менен бийликтин ортосундагы байланыш түзүүнү, көпүрө болуунун бир жаңы формасы деп айтканга болбойт. Себеби бул форма бизде бар болчу да, кыргызда, наркында, населинде, салтында ошол жана турмуштук тажрыйбасы жетишкен, эл арасында урмат сыйга ээ, кадыр баркы бар
аксакал жашындагы аял болобу же эркек болобу айырмасы жок. Ошол кишинин сөзү элге өтүмдүү болчу да. Эки араздашкандар болсо дагы бири бирине бир кандайдыр бир айтылбай аткан сөздөрү болсо же күнөөлөрү болсо ортого түшүп адилеттүүлүк менен калыстык менен чечилип жайгарылып турган. Демек бул биздин жашообуздагы бар нерсе болгон үчүн мен эми ушундай үмүт кылам, тилек кылам, бул бат эле иш жүзүнө ашып алынып кетет го деп ойлоп турам да. Себеби бул биз үчүн жат эмес. Бул бир Европанын кайсыл бир мамлекетинен көчүрүп келген конституция эмес, же кандайдыр бир жол эмес. Бул биздин каныбыздагы кылымдап жашаган болгону ошого кайтып келе атабыз го деген ой да. Эми сөзүбүздү жыйынтыктардын алдында ушул курултай боюнча жана келечектеги боло турган бул пландар дейбизби, же кандай үмүт тилектер дейбизби, ушулар жөнүндө айтсаңыз, кандай болсо, кандай жыйынтык болсо жакшы болот эле, эмнени күтүп атасыз ушулар боюнча? Курултайдын жыйынтыгы эле ошо кечеги ар бири ошо залда сүйлөгөн дагы, сүйлөй албай калгандар дагы ошолордун жазып беришти да. Бардыгы жазып тапшырышты. Көйгөйлөр жазылды да, кагазда. Ар бирини жазып тапшырып, мен кече дагы ошо бир чекесин көрүп калдым. Ар бир сүйлөгөн сөздөрдү чаптап жабыштырып бирден. Ошонун ар бирге жооп жаздырып атат да президентче. Ошо балдар ошо жерде эле иштеп баштады, катчылар. Ошонун ар бири жоопсуз калбаса дейм да. Ошол көйгөйлөрдү жана залда отургандардын ар бири жөн жерден келбеди, алар жөн келген жок. Ошо 1075 адам элдин көйгөйүн көтөрүп келди. Айта албай ичиде болуп кеткендери да болду, көпчүлүгүчү. Эми ал залда баарына сөз бергенге убакыт болбойт экен. Анан бирибиз угуп отурган маалда деле мындай шум болуп кетет экен көбүнчөчү. Бири укса, бири укпай калат экен көпчүлүктө. Бирок баардыгысы айткысы келди. Айтпагандар ошолорду жазып берди. Ошол жазып бергендеринин дагы баарысы жоопсуз калбаса, ошондо эң жакшы ийгиликтер болот. Кийинки курултайга келгенде билесизби, мисалы үчүн айылдар чогулуп, өздөрүнүн көйгөйлөрүнү районго жеткизип, райондогулар чогулуп, анан 1-2 делегатты жакшы даярдап туруп, ошолор менен келип, ошолор айтып кетсе жакшы болот экен. Ар бири бирден сүйлөп кечегидей сүйлөй албай калбай, убакыт жетпей отурбайчы. Бул эми биринчи курултай болуп аткан үчүн аябай мындай билдик кандай кылышын, кийингисиге уже кандай кылыш керек пландарды түзүп эле ошол жактан бардыгы 1-2 адамды жакшы сүйлөй турган адамдардан жөнөтсө, ошондо баарысынын көйгөйү бир айтылат. Фундаменталдуу чечкенди мындай локальный эмес, ар бирини жеке-жеке эмес, ошол окшош көйгөйлөрдү жалпысынан алып туруп, түбүнөн, түп тамырынан мыйзам мененби же бир кандайдыр бир чечим менен баарына таасирин берүүчүдөй кылып чечилиш керек деген. Бул менимче эң туура. Ошондой кылса жакшы болот экен дейм. Анан дагы бир кошумча кыла кетсем, адамдын саныга жараша делегаттарды койсо деп. Себеби дегенде мына Ошто, например, 35 000 адам Анан Россияда 1 миллиондон ашык адам жүрөт да. Ошко 20 канча адам бериптир делегат. А бизге болгон 12 эле болуп калды да, Москванын өзүгө. Ушундай кылып адамдын санына жараша калыптагы делегаттарды караса деп кече сунуштарыбызда айттык. Ошондой кылса дагы бизден дагы эмкиде уже келе турган адамдар, көйгөй ата турган адамдар уже бизде дагы билип калды. Россиянын жергесинен дагы бул курултай жакшы эле нерсе турбайбы депчи. Эми барып айтасыз да сиз дагы көйгөй билгениңизди. Анан баарын кулагың менен угуп, көзүң менен көргөндө бул башкача таасирленет экенсиң. Негизи ушу курултайыбыз жемишин берип эле кыргыз эли өнүгүп өсүп эле кетсин деген баарыбыздын тилегибиз ушул. Сизге
чоң рахмат. Эгерде эми кайра кетет болушуңуз керек Москвага, биздин кыргыз туугандарга салам айтып барыңыз. Менимче курултайдан алган таасирлерди, көз караштарды, ойлорду менимче бөлүшөт болушуңуздар керек. Сизге чоң рахмат. Анан Кыргызстанга келгенде келип туруңуздар. Рахмат. Биз да угуп туралык. Сизге чакырып ой бөлүшкөнүңүздөргө. Силерге да ийгилик. Саламатта туруңуз. Саламатта.